Birinci topta Talas komandası finalga çıktı birinci olup. İkinci orunda Susamır komandası eledi. Мүмкін ушул утуучу эң жыйынтыктачу убакыт болуп калаттыр. Мынакей өздөрү кандай эле 3-чү таймда аягына чыкты. 3-2 Талас командасынын бүгүнкү биринчи игилиги менен куттуктап кетмекчибиз. Сиздер менен коштошпойбуз. Азыр кийинки оюн ошол акыл. Ал мезгилде убакыт соңуна чыгып калды. Ошентип бул беттешти 2-0 эсебинде Достук командасы жеңди. Манас Ниязов 2 жолу улакты тайгазанга таштаган. Достук командасынын финалга чыгышы менен куттуктайбыз. Ал эми Талас финалда Ош облусунун Достук командасы, ал эми Талас 3-чү орун үчүн беттешет. Ошентип Талас жана Талас жаштары командасы 3-чү орунга ойносо, Достук менен Сары Өзөн командалары финалда 9 май улуу жеңиш күнүнө карата болгон беттеште биринчи орунду талашат. Кызматыңыздарда мен Эркин Абдуллаев. Командаларын алга сүрөп жаткан мезгили жана беттеш соңуна келип жетти. Талас командасы 2016 жылы тарых жана маданият жылына арналган ошондой эле эгемендүүлүктүн 25 жылдыгына карата өткөн президенттин кубогунун ээси. Жоқ, тайгазанга жете алган жок. Акыркы секундалар мен оюмча убакыт соңуна чыкты. Дал ошондой жана өтө жогорку деңгээлдеги каршылашуудан же болбосо таймаштан ошентип Ынтымак командасы жеңүүчү аталды. 2-1 алар жарым финалда. Убакыт соңуна чыкты. Жекеме-жекеде болсо булар кадимкидей тирешип атат. Убакыт бүттү, андыктан оюн соңуна чыкканын албетте айтып коелу. Ошого карабастан булар дагы бир нече секундага чейин тирешип турду. Достук командасы ошентип бирок убакыт бүттү, урматтуу мекендештер, убакыт бүттү. Ынтымак командасы кайрадан чемпион. Мына ушундай урматтуу телегөрүүчүлөр 2019-жылы Нооруз майрамына карата уюштурулган аутка чыгып кетти улак. 5-2-1. Мына урматтуу мекендештер, ошентип көптөн күткөн беттеш дагы соңуна чыкты. Бир гана салым ошентип беттештин тагдырын чечти. Достук командасы улуу жеңиш күнүнө карата мезгилде Достук командасын алдыга алып чыкты. Эсеп сандары 2-3. Суурлуу батаандаштарынан качып кеткен жана эсеп сандарын өзгөртүүгө жетишти. Мындан ары убакыттагы жок. Убакыт жок, беттеш аягына келип жетти. Бир улак айырмачылыгы менен Достук командасы президенттин кубогун жеңүүдө. Өңдөнүү такыркы секундалар жана стоп. Жана эки командага берилген 3 мүнөт 3 таймга созулган 60 мүнөт жыйынтыкталды. Эсеп саны 9-2. Ынтымак командасынын жеңиши менен куттуктайбыз. Албетте Ынтымак командасы дал ушул Ысык көл жергесинде, дал ушул Чолпон атада жайгашкан ат майданда болуп жаткан оюндарда дээрлик жеңип көргөн эмес экен буга чейин. Демек ошол 5 4 Дава. 2-1 Стоп, урматтуу телегөрүүчүлөр. Ынтымак командасы 5-1 эсебинде Достукту жеңип алып жаткандыгын көрүүдөбүз. Б тайпа